саламатсыздарбы, дагы сонун суроо келип түштү. Бул аялдык бакыт деген бул эмне? Бакыт дегеле эмне? Көпчүлүк айымдар бакытты алыстан издейт, сырттан издейт. Бирок бакыт, дагы да эле айтып кетем, бул бакыт ичибизде болот, өзүбүздө болот. Биз сырттан бакытты издегенден эч кандай натыйжа чыкпайт. Качан сиз бар нерсеңизге, туруш турпатыңызга, ошол жашап жаткан мезгилиңизге, орустар айтмакчы, здесь и сейчас жашоону үйрөнгөнүңүздө өзүңүздү бактылуу экениңизди байкайсыз. Бакыт бул жашаган бакыт, эртең менен турган бакыт, көргөн бакыт, сүйлөй алганыбыз өзү бакыт, укканыбыз өзү бакыт, ичер суубуз бар экенибиз өзү бакыт, жашаган жерибиз бар экени өзү бакыт, баса алганыбыз өзү бакыт. Ар бир нерседен бакыт тапсак болот, ар бир нерседен адам бакыт издеш керек болот. Эгер бакытсыздык издесек, аны дагы табабыз. Адам эмнени издесе, ошону табат. Бактылуу айым болуш үчүн здесь и сейчас, ушул моментте, ушул секундада бар нерсебизге ыраазы болгонубузда гана биз бактылуу болобуз. Албетте ушинтип адамдар бакытты түрдө бөлүп алышкан: аялдык бакыт, эркектик бакыт, же болбосо аял бактылуу болуш үчүн сөзсүз түрдө эле үй бүлөсү болуш керек, сөзсүз түрдө же баласы болуш керек. Жок. Сиз качан өзүңүздү эмнеңиз болсо ошол туруш турпатыңыз менен өзүңүздү бактылуу сезгенде, өзүңүз азыр жалгызсызбы, же балаңыз жокпу, же жумушуңуз жокпу, же бир ден соолугуңуз бир ден соолугуңуз кетип калганбы, кандай гана болбосун, ошол жерде өзүңүздү бактылуу сезгенде, ошондо чыныгы бакыттар өзү келе баштайт. Ошондо сиз өзүңүздү бактылуу сезгенде, сизди башка эркектер байкай баштайт. Башка эркек ошол бактылуу аялга жабышат. Аялдар ойлойт: мен турмушка чыксам, мен бактылуу болуп кетем. Бакытты турмуштан издейт. Жок, аял качан бактылуу болгондо, мен өзүмдүн эле опытым менен айтып кетейин, мен качан өзүмө чында бактылуу сезгенимде, жалгыз болуп жүрсөм дагы, ажырашып турсам дагы, өзүмө чында бактылуу сезгенде, анан мен турмушка чыктым, анан мага жакшы эркек жолуман чыкты. Ага чейин мен бакытты издегенде мага турмуш куруу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Качан мен чындап жөн эле бар экениме бактылуу болуп, жөн эле бактылуу боло бергенимде, анан мага турмуш куруу сунушу келип түштү. Бирок мен турмуш курганга чейин өзүмө чындап бактылуу сезип калгам. Жөн эле жашап жатканыма, жөн эле бар экениме.